Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin Muhammed Mustafa sallallahu ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı, kadırlı, Allah'ın uyuna kelgen, alış yakından kelgen, Allah'tan olan salih bendeleri, Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e aşık olan ümmet, Peygamberimizni sagıngan jana Peygamberimizin sagınışına aylangan ümmet, Allah'ın uyuna kelgen kadam izlerinizde Kuday Taala mübarek kılgan bolsun. Cuma bayan kılınıp жатқанда özünçe süйлöşүү durus emes şariаттын мыйзамы боюнча. Ошондуктан иншалла мен дайым айтамын, отуруштарыбызды авал Алланын үйүнө келгенде отурушты үйрөнөйлүк. Чаржайт отурбайлык, кыблага бутту сунбайлык, ит отуруш отурбайлык деп. Ит отурушта Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эки тизесин сайып алып отурганда айтат. Ошон үчүн иншалла кыбланы карап сүйлөбөстөн айтылган маселеге кулак салып отурсаңыздар, Кудайым буйрса иншалла пайда болот. Бұл мешітке Алланың үйіне келгенде біз ақыреттің пайдасын алып кетелі деп келеміз. Сіз ұққаныңыз үшін пайда болады иншалла. Мына Алла Тааланың шундай ыйык күндөрүндө отурабыз бардыгыбыз, урматтуу жамаат. Жараткан Алла Таалам жалгап дуа тилектерибизди, ниеттерибизди Аллахым кабыл кылган болсун. Кандай максаттар менен бул күндү күтөбүз? Кандай сагыныч менен бул күнгө кантип жетет экенбиз деп Cuma күндү биздин ата-бабаларыбыз саамап, эсептеп, Жумага барабыз деп 3-4 күндөн баштап даярданып ушинткен. Бирок биздин ата-бабаларыбыз ушундай улук заттар экен, адептүү экен, ар бир нерсенин адебин сактаган, урматын сактаган, кадырына жеткен улук инсандар экен, өтүп кетти. Эми биз ошол балдарга, ошол уулдарга айланып калдык. Жума менен башка күндүн айырмасы жок эле болуп калды. Ата-бабалар Жумага атайын, Жумага киемин деп кийимдерин да өзгөчөлөп айтып ажыратып койчу эле. Жума күндөн башка күн аны кийбеймин деп да. Бүгүнкү күндө биз жок, шорттик менен да келатабыз, футболка менен да келатабыз, кепка менен да келатабыз. Кыскасы Жуманын өзүнүн адебин сактабай атабыз. Кудайым буйрса иншалла биз ошо ата-бабаларыбыздын жолун жолдогон уур урпактардан болойлу. Жума күнү Алланын үйүнө келгенде Аллах субхана ва таала сизди кайсыл формада көргүсү келсе, ошол формада келүүнү, Алла Таалам сизди кайсы формада көрүүнү жактырса, ошол формада иншалла көрүүгө иншалла аракет кылалы, урматтуу жамаат. Негизи Кур'ан-ы Керимде да аят бар: "Астазбилlah хузу зинатакум инда кулли масжид." Силер мечитке киргенде, мечиттин алдында, мечитке кирерде, силер өзүңөрдүн көркүңөргө, Кудайга жагаткан көркүңөрдү сактагыла дейт. Пайгамбарлардын көркү Кудайга жаккан, Кудайыбызга, Аллахыбызга. Мына ошо Аллахка жаккан пайгамбарлардын көркүнү сактагыла дейт. Пайгамбарлар дайым узун кийген, селдечен болгон. Андан сырткары дене түзүлүшүндө сакалдары болгон. Мындай улуу муундарга тиешелүү сөз. Иншалла ошо пайгамбарлардын көрүнүшүнү сактап, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кейпини сактап, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям узун кийген экен деп, узун кийип, баш кийим кийген экен деп, баш кийим кие турган болсок, Аллах субхана ва таала мына бул пайгамбардын жакшы көрүп, пайгамбарын ээрчип, пайгамбарына окшоп мага да жагынайын деп атат деп, жараткан Алла Таалам сиздин кыймыл аракетиңизди баалап, сизди кайсы жерде болбосун, мечитте болобу, мечитте эмес болобу, сизди жакшы маана менен, жакшы көз менен карайт. Айрыкча мечитте деп атат, мечитте дегенин мааниси мечитте намаз окулат, бул деген намазда дегени. Жок дегенде ошол форманы намазда сактап калгыла деп атат да. Башка убакта мейли, не болсоңор болгула, бирок намазда Аллахка жаккан жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга жаккан кийимди кийгиле деп атат да. Ошондуктан иншалла мен сиздерди ушундай улуу күндө, ыйык күндө мечиттин адептери болгон, намаздын адептери болгон, Алла Таала тараптан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан талап кылынган форманы, көрүнүштү сунуштайт элем. Мечитке келгениңиздерде иншалла сөзсүз баш кийим менен келиңиздер, шорти менен келбеңиздер сураныч. Эгерде футболкачан келсеңиздер, жайдын күндө намаз үчүн атайын бир желек алып келип илип коюңуздар. Намаз бүткөндөн кийин кайра желеңерди чечип коюп кете бересиңер, намаз окуп бүткөндөн кийин. Намазды желек менен окугула, узунураак окугула, Кудайым буйрса иншалла. Бул көп адам ибадат кылбастан мурда ибадат кыла элек ошол ибадаттын сообун колдон жок кылып алат дейт. Кандай десе?
Kebir adamlar bireulерге namaz okugan adam bolup görüngüsü kelet. Meşitke barıp atatken, kattap atatken, namaz okup atatken desin dep. Acıga barıp keldi, umraga barıp keldi, ajake bol dep aytsın dep. Jol bolsam jolukka kirip kalıptır, takwa olup kalıptır dep aytsın dep. Uşunu uşunday dep neme kılışı menen ali amal kıl elek munun soobunu jok kılıp alatken urmattуу жамаат. Ali namaz okuy elek, anın namazı jok soobu. Taksir, sizlerden soran, mınday oturgansar da bölünüp ele. Ato özüңөр unutуп калып келсиңер. Экинчи жолу эскертип атам мен. Коомчулуктун мындай обществондагы немесин сактагыла, урматыны. Ошол же болбосо намаз окуп атып, намаз бүтүп бүтелек намаздын сообун жок кылып атат экенбиз. Ал кандай десе, макруh иштерди жасоо менен. Макруh иштер кайсы десе, жалаңбаш намаз окуш өзү макруh. Эми кечиресиздер, баарыңыздар мага жакын адамсыздар. Жамаатпыз. Бир жакадан баш чыгарган, бир жеңден кол чыгарган бир жамаатпыз. Кээде ушул нерсе өзүмө айтылса дагы ушунчалык сүйүнүч менен кабыл кыла турган маселелердин бири урматтуу жамаат. Анткени момундун күзгүсү бири-бирибизди оңдоп түзөйт экенбиз. Жеңи жок намаз окуш дагы макруh болот. Biraz жеңден өтүп, чыканактан өтүп, жапкан болсо, чыканак жапкан болсо, ал эчтеке эмес. Чыканактан бияка жет, чыканакка жетпей калган футболкалар дагы макруh болот, жеңи жок кыска көйнөктөр дагы. Кап болбоңуздар эми. Байлыбы? Бу дамына бүгүн тишин кайрап келтир дебеңиздер. Ооба, ошо күн ысык болуп атат. Ошон үчүн айтам да, бир желекпи же узун көйнөкпү коюп койсоңуздар, келгенде кийип алып намаз окуп алып, кайрадан окуп кете бересиздер иншалла. Жок дегенде намазда намаздын көркүн сакташ керек. Аллах Таала талап кылган эрежени, мыйзамды сакташ керек. Астазбилла хузу зинатакум инда кулли масжидин. Ар бир намаз алдында намаздагы көрктү сактагыла Кудай жактырган деген буйрук бар. Урматтуу жамаат, чынын айтканда, биз бул дүйнөдө келгенибиздин максатыбызды жакшы түшүнөбүз бардыгыбыз. Кимден сурасаң, жаш баладан сурасаң, эмне келдиң десе сыналыш үчүн келгенбиз. Сыноодобуз дейт. Бул дүйнө сыноо дүйнөсү деп түшүнөт. Ысык менен да сыналасың таксыр. Суук менен да сыналасың ошондой эле. Демекчи мен жакшылыктар менен, неаматтар менен да сыналасың. Ошондой эле кыйынчылык менен, бале менен, түйшүк менен дагы сыналабыз, урматтуу жамаат. Ушул сыноодон көркөм кооз чыгыш үчүн өзүнө жараша сыпаты бар. Ошол сыпатты өзүбүзгө эки тарабыбызга канат кылып алсак бийик учабыз. Биринчиси шүкүр сыпаты, экинчиси сабыр сыпаты. Неаматта, жакшылыкта, бизге жагымдуу нерселерде Аллах Таалага шүкүр кылалы. Ошол жакшылыгы арта берсин. Куранда аят бар: эгер менин жакшылыгыма силер шүкүр кыла берсеңер, мен жакшылыгымды силерден аянбаймын, арттырып бере беремин деген аят бар. Мына бул шүкүр сыпат менен мамиле жасай турган Алланын бизге жакшылыгы экен. Караңыздар, бардыгыбыз балалык кезден баштап, атанын белинен баштап, эненин койнуна, колуна түшкөндөн баштап, ушу жашка жеткенге чейин Аллах Тааланын неаматында келдик. Дагы деле бир топ неаматтарында жүрөбүз. Турмушка чыга элек кыздар турмушка чейин, үйлөнө элек балдар үйлөнгөнгө чейин толук Аллах Тааланын неаматында. Толук Аллах Тааланын неаматында. А энди үйлөнгөндөн кийин, турмушка чыккандан кийин сыноо башталдагы, сабыр кылышка туура келет, көп нерселерге ачуу татууга. Аллах Таалам бу мен мына кичинекейинен баштап, атасынын белинен, энесинин курсагынан баштап неаматтарды бердим. Мына ушунча жашка жетти. Энди акыл эс, күч кубатка ээ болду. Кана энди мейли бияга канча шүкүр кылса кылгандыр, кылбаса мейли, энди кезек сабыр менен сынайтыган кез келди деп туруп, Кудай Таалам сизди сабыр менен сынайт экен. Же бир жаман айылга түшкөн элесиз, же жаман бир эрге тийип алат, турмушка чыгып алат, тагдыр экен, ажырашуу мүмкүн эмес экен деп сабыр кылып жашашка туура келет. Мына ошентип, урматтуу жамаат, Аллах Субхана Таала сиз менен бизди эки нерсе менен сынайт.
Ушуну унутпайлык. Ушул эки нерсеге эки жакшы сыпат менен көркөм кооз жооп берелик. Татыктуу жооп берелик. Шүкүрлүү бенде болойлук, сабырлуу бенде бололу. Кыш болобу, жаз болобу, башка амал болобу, дайым Аллах Таалага өзүбүздү жагатырган көрүнүштө, кебетеде кейипти алып жүрөлү. Аллах Субхана Таала шариятты бир формалар менен жана бир нормалар менен теңдеген. Шарияттын формасы да бузулбасын, нормасы да бузулбасын. Аллах Субхана Таала сиз менен бизди ушул эки сыпат менен сынаш үчүн ар кимге ар кандай өмүр берип атат. Өзү тагдырга кимге канча каалап койгон болсо, ошончо өмүрдүн ичинде ушу эки эле сыпат менен сыналат экенбиз, урматтуу жамаат. Же шүкүрлүү бенде болуп табылабыз Алланын алдында. Эгер эч нерсеге шүкүр кылбасак, анда жараткан Алла Таала ошол жакшылыкты, шүкүр кылып кадырына жетпеген жакшылыкты алып коет экен дагы, өлөр күнгө чейин сабыр кылууга туура келет экен да, жок дегенде сабыр менен Кудай Тааланын алдында татыктуу бир сыноодон өтүүгө аракет кылышыбыз керек экен. Ырас жакшылыкка шүкүр кыла албадык. Эми башка түшкөндөн кийин байтал жорго дейт го. Ана энди жорго деген мааниси жакшы убакта жакшы жүрө албадым, энди мындай түйшүк түшкөн убакта жакшы жүр деген сөз да бул. Мына ошентип урматтуу жамаат, өзүбүзгө шылтоолорду айта бере турган болсокчу, ал шылтоо бири-бирибизге өтөт, туура ысып кетиптир ошондой. Үшүп кетиптир ушундай. Бирок Алланын алдында, шарияттын астында нормаларга, формаларга жооп бербеген шылтоолор эч кимиси өтпөйт. Эч кимиси өтпөйт, урматтуу жамаат. Эгерде ошону макрух нерселер намаздын соогун жок кылат дедиби, сөзсүз жок кылат. Дагы эскертем, жалаң баш намаз окуш макрух болот. Тизесин көрсөтүп шорту менен намаз окуш макрух болот. Кудай өз сактасын, тизеси толук ачылып калып намаз окуган болсо, намаз бузулуп да калышы мүмкүн. Кыска футболка менен, кыска шорты менен намаз окуйт, сажда кылганда аркасы көрүнүп калып атат. Кудай өз сактасын, эгер көбүрөөк байкалган болсо, намазы бузулуп калат. Ошол адамдын кийими себеби, формасын сактабаган үчүн намазы бузулуп калышы мүмкүн. Ал эми баш кийимсиз намаз окушлукта макрулук бар. Макру деген сөз ошол амалыңды соопсуз кылат, көрксүз кылат. Анда эч кандай сооп болбойт. Болгону сен өзүң милдетиңден кутулган инсандардын катарына киресиң. Дамыла ушундай маселелер бар экен. Неге айтып койбодуңуз деп эртеге кыямат күнүндө менин жаккаман асылбаш үчүн айтып атамын, урматтуу жамаат. Бу дамлар неге өзү кийинип, өзү узун кийип, топу кийип намаз окуйт, бизге ушуну бир ооз айтып түшүндүрүп койбоду деп асылып калабы деп коркомун, урматтуу жамаат. Иншалла Кудай кааласа Алланын алдында, Алланын үйүнө киргенде, айрыкча намазга келгенде Аллахка жагаткан форманы сактайлык, урматтуу жамаат. Ибадаттын нормаларын сактайлык, фарз, важип, сүннөттөрүнү, мустахаптарыны, ошондой эле арам, адал маселелерине көңүл буралы. Бул шарияттын нормалары, урматтуу жамаат. Азыр бизде мүмкүнчүлүк бар, убакыт бар. Түзөгөнгө, оңдогонго. Мен силерге бир түшүнүктүү болсун деп бир илгерки падышалардын бир окуясыны мисал кылып айтмакчы болуп атам. Илгери ушунда бир Кытайда аябай чоң оору пайда болгон экен. Денеси кычышып эле кийин ийрип-ширип эле ошентип жок болот экен да. Бул жугуштуу оору экен. Ошентип бир шаар, бир мамлекет ушундай кыйроого учураганга барат. Анан арасынан бир адам чыгып кетип, тоо ташка качып, менин бирөөгө зыян тийбесин дейби же бир нерсе издеп барабыз кылып тоого барып, тоодо баягы мөңгүлөрдө көчкү түшүп, ушу карга калып кетет. Карда калып кетип, карды баягы неме болгондон кийин кар тийген жерлер бүт барды сакайып кетет. Жана оорган жерлери жок. Анан ал жерден жап-жакшынакай сакайып кеткенден кийин барат. Тааныган адамдары көрөт, каяктан дарыландың? Анан падышага барат. Бунун чечими бар экен, урматтуу падыша. Мен дагы сиздерге окшош ушундай ооруйт элем, элге окшоп ооруйт элем. Ошол жерде ушул мөңгүлөргө барып, мөңгүлөргө жатып, оонап, шубанса, ушулар сакайып кетет деген пикирди айтат.
Padişah dagы kандай bolбосун неле укса ошону кылганга даяр болуп турган кез. Анткени элди немени сактап калыш керек. Ошончо коом ооруп кыйналып атат. Солдаттарга анан ден соолугу жакшы адамдардын баарына айтат, давай арабаңарды алгыла, жүргүлө, ошол тоолордон, мөңгүлөрдөн алып келгиле дейт, карларды алып келгиле дейт. Жайдын күндө. Канча кар болсо ошонун баарын чогултуп алып келишет. Түндө жолго кайра түшөт. Түшүп келип, кыйналдык, аябай чарчадык. Өздөрү барары менен эле баягы карлар менен шубанып, оорлардан сакаят, айыгат. Андан кийин карларды каптарга, яшиктерге салып, арабаларга жүктөп, анан тоодон түшөт. Түшүп тегиздикке чыгып бир аз баскандан кийин чарчайт. Айтат, жакшынакай болуп калдык, сакайып калдык. Ушуну бир белгилебейликпи дейт, отметка кылбайлыкпы дейт да, жолдочу. Чогулуп алып, анан кийин ошол жерден кичине оюн шоок кылышат. От жагып алышып. Таң атарга чейин анан кийин кичине оюн шоок кылып ойногондон кийин таң атканга жакын уйкусу келип уктап калат. Чак түштө ойгонот. Ойгонсо жанагы жыйнап койгон карлар эрип кеткен. Кайра барайын десе эми барганда пайда жок, кардын баарын алып келген. Караңыз, оюн шоокко берилип, жоопкерчиликти жоготкон инсан канча тегеректегилерге зыян бергенини. Бүгүн биз дагы ошондой оюн шоокко берилип, өзүбүзгө ушундай зарыл болгон, жүктөлгөн, Алла Таала тараптан талап кылынган, Расулулла саллаллаху алейхи ва саллам тараптан бизге сүннөт кылынган нерселерди унутуп, ошолорду келечек муунга үйрөтүш үчүн келген элек. Балдар, кыздарыбызга көңүл бурбай койдук. Бардыгы өздөрүнчө телефондон үйрөнө баштады. Мына сиз менен биз дагы ушундай көңүл бурбагандыктан, кайдыгер болгондуктан келечек муунубуз талканууда. Өзүңүз бүгүн намаз окудуңуз, жолук салдыңыз. Мешитке келип, кичине кудайлап калдыңыз. Ошого чектелип калдыңыз. Бала бакыра, үй бүлө тегеректеги тууган уруктарга көңүл бурбай калдыңыз. Бул дагы бир чоң кайдыгерлик, урматтуу жамаат. Аллаху субхана ва таала эгер бир балени баштаса, салихтерден баштайт биринчи. Неге десе, ошолор муслих болбогондуктан. Салих деген сөз өздөрүн оңдогон инсанды айтат, түзөгөн инсанды айтат. А муслих деген сөз тегерегин түздөбөгөн, тегерегин оңдобогон адамды айтат. Оңдогон адамды айтат. Муслих болбогондук үчүн, тегерегин түздөбөгөндүк үчүн, өзүнүн бала бакырасына, кыз келиндерине көңүл бурбагандыктан, колун кошуна тегерек, тааныш билиштерине, тууган уругуна көңүл бурбагандыктан, Алла субхана таала ошол коомдун ичиндеги эң биринчи ошол Кудайга өзүнү жагымдуу кылып көрсөткөн, өзүнүн оңдогон, түзөгөн адамдан баштайт экен балени. Бул тарых адам затында уланып келип атат. Канча деген пайгамбарлардын коомдору ошондой салихтерден башталган бузулушу. Ошондуктан келиңиздер, биз дагы күн чыгып кетип, карыбыз эрип кала электен кезде, кыямат келип кала электе, өлүм келе электен кезде, эмне кылайлык? Өзүбүздүн жоопкерчилигибизди мыкты аткаралы. Диндеги болгон мас'улиятыбызды, жоопкерчиликти жогору деңгээлде аткарганга аракет кылалы. Кээ бирибиз атабыз, кээ бирибиз чоңатта таятабыз, а кээ бирибиз бирөөгө агабыз, бирөөгө инибиз, же балабыз бирөөгө. Кандай болбосун, ар бир туштагы адамдын өзүнүн жараша деңгээлине жараша жоопкерчилик жүктөлгөн. Ал жоопкерчилик кандай десе, эркекчилик жоопкерчилик. Алла Таала биз эркектерди аял кишилерге имам кылдык деп атат. Жетелей турган жетекчи кылдык дейт. Сен бала чакаң жок болсо дагы эркексиңби, карындашыңды, эжеңди түздө деген сөз. Аллах субхана таала сиз менен бизди эртең кыямат күндө ушундай кычылат кылбасын, өмүрүбүз текке кетпесин, кайдыгер болуп шалакылыгыбыздан тегерегиздеги коом кыйроого учурабасын, урматтуу жамаат. Кандай эле Кытай падышасынын илгери ошондой шалакылыгынан калган коом кыйроого учурагандай, биздин да бүгүнкү күндө жоопкерчилигибизди сезбегендиктен тегерегиздеги өзүбүздүн жакындарыбыз, тааныш билиштерибиз, тууган уруктарыбыз кыйроого учурабасын, урматтуу жамаат. Бүгүн ошон үчүн Кудай кааласа, шариятта кандай адеп талап кылынса, шариятта кайсыл амалды сизди кылышыңыз керек болсо, ошону сөзсүз кылганга аракет кылыңыз. Демекчи мен шариаттын формасын, нормасын жакшы сактаңыздар иншалла. Кала Аллаху таала иннал мусаддиқина вал мусаддиқат.
Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala Hadid suresinde sadaka bergen erkekler men sadaka bergen ayallarda abdan jogorku darajada maktagan. Kerek bolsa kıyamet günde kerek bolsa ölgen adamdagı dünyaga kaytarıp koysam ne iş kılat eleң dep suraganda her bir ölgen adamga ушундай берилеткен, суроо берилеткен. Dünyaga arka kaytasыңбы, кайтсаң ne kılasың deytкен da. Her birizge ушул нерсе берилет. Öyle elekpiz. Bırak ölgönderge ушул нерселер берилdi. Ne kılat eleң dagı keçine vakit verse, bir saat yoksa bir gündük vakit verse ne kılat eleң dedi. Nelerdi kılgan hareket kılat eleң en birinci dedi. Degende aytatlар men tolka sadaka beretilem deytken. Lakum minas salihin. Oşo sadakalardı berip jok degende bürölөрдү оңдо болсондагы өзүмдүн кемчиликтеримди каталарында ошол садака менен кайра өчүргөнгө мүмкүнчүлүк болгон үчүн мен садака беретелем дейт. Барсам намаздардын казасын окуйт элем, закатымды беретелем, жосо башкалык кылып андай мындай деген жок. Мен садака беретелем dedi. Садака катаны өчүрөткөн, күнөөнү өчүрөткөн, жараткандын карыны, газабыны, ачуусун өчүрөткөн урматтуу жамаат. Kullu imri'in fi zilli sadaqatihi hatta yuqza baynan nas. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, her bir insan ertege kıyamet günde adamlar tolluk beyişke dozokka bölünüp bütkөнгө чейин, öküm kılınganга чейин sadakasının kölökösünde saktalıp turat eken urmatlı cemaat. Kıyamet günde kölökö var mı urmatlı cemaat? Kıyamet günde kölökö var mı özü? Kölökö yok. Jaratkandын arşından başka. Her bir insandın özünün kılgan sadakasının kölökösünden başka kölökö bolbойт экен урматтуу жамаат. Эртең ушундай биз азыр мына ысыкта жүдөп кеттик деп шылтоо кылып жалаңбаш, жеңи кыска намаз окуп атабыз. Кыяматтын ысыгы ушундай кахырстан болот. Кудай өз сактасын, мына лампочка азыр башыбызда туруп жарык берип аткандай, күн дагы ушундай башыбызга конуп тургандай болот экен. Лампочкадай тийип турган болот экен. Азыр 4-нчы асманда тийип атпайбы? Ошо 4-нчы асмандан 1 сантиметр ылдыйга түшүп кете турган болсо, бизге жакындай турган болсо, мындай күйгүзүп, жашоо кыйын болуп калат экен. Өрттөнүп күйүп баштайт экен токойлор бардыгы. Кичине өйдө көтөрүлүп кете турган болсо, муздап үшүп калат экенбиз. 1 сантиметр өйдө көтөрүлүп кете турган болсо. Күн өзүнүн огу менен айланып турат экен. Зыянсыз болуп. Кышында да, жазында дагы. Зыянсыз деген мааниси зыянсыз эмес, балки пайдалуу болуп деген сөздү да кош керек. Жайындасы эгин тегинизди денебизди азот менен бышырып, чыңап, кышка даярдайт экен. Кышындасы бизди сууктан коруп, кичине жылуулугун берип турат экен, таркатып турат экен. Кыямат күндө бизди азапташ үчүн күн чыгат экен, 1-нчи кабат асманга чыгат экен чыкканда дагы. 4-нчи кабаттан бербейт экен. Ошо 1-нчи кабат асмандан чыкканда, мына лампочкадай болуп башыбызда турат экен. Мейлер шалактап, чайнек кайнагандай атылып кайнап турат дейт мейлер. Кудай өз сактасын. Ошол убакта көлөкө издеген адам гана болот экен. Көлөкө издеген, кайсы кимдин көлөкөсүнө барамын деп. Ошондой эң жакшы көлөкө, сиз Аллах Субхана Таалага жаккан болсоңуз, 7 амалдын бири менен Аллахтын көлөкөсүндө болосуз. Ошонун бирөөсү садака кылуу. Инна садаката ла тутфи ан ахлиха харрал кубур. Харрал кубур. Садака бул адамдардан кабырдын дагы табыны жок кылат дейт, өчүрөт дейт. Азабын кетирет дейт кабырдын. Кабырстанга барганда, көргө барганда, же жалгыз барып калганда, же кечиндеси кабырстандын жанынан өткөндө кандай сүрдүү, кандай коркунучтуу. Али кирелек сырты эле кандай коркунучтуу бизге сүр салат да кабырстан. Эми ошонун ичинде өзүңүз болсоңуз, ал кандай коркунучтуу ал. Аны тирүүлөр билбейт. Аны көргөн эмес. Алла Таала инсан менен жиндин көзүнөн аны парда кылып тосуп койгон. Анын ичинде кандай азаптар болуп атат? Аны инсан менен жинден башкасы бардыгы туят экен. Жануарлардын бардыгы билет экен. Бизде кыргыздарда илгертен тажрыйба бар. Ат сый албай калса, жылкы сый албай калса кабырга апарат экен. Кабырды бир эски кабырды айландырса, баягы азапты сезип билип корккондон сый берет экен жылкы.
Бұл практика тәжірибе ата-бабалардың тәжірибесі. Бұл баяғы адам менен инсан менен жин билбейт, башка жануар туят дегенге дәлел. Ата-бабалардың практикасы. Иннама ястазиллул муъмин яумал қиямати фи зилли садақатихи. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шундай bir хадисінде күчөйтмө маанисинен айтат, сөзсүз момун адам қиямат күндө садақасынын көлөкөсү менен гана күндүн ысыгынан, кахырстандан сактанып кала алат дейт. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кала алейка бис садақати фа инна фиха ситту хисалин. Сен дайым өлгөнгө чейин садака берүүнү унутпагын, ошону өзүңө кесип кылып алгын дейт. Эгер сен ушуну кесип кылып алсаң, анда 6 пайда бар, 3-ө бу дүйнөдө, 3-ө акыретте дейт. Бирөөсү дүйнөдө рызкың көбөйөт, мал мүлкүң көбөйөт, өмүрүңө береке кирет. 3-ө акыреттегиси уятың жабылат, шермендечигиң жабылат. Кыямат күндө момун адамдар болобу, эгерде тозокко бөлүнө турган болсо, азапка бөлүнө турган болсо, башка кандай инсан болбосун, кыяматтагы азаптан мурда корккон нерсеси бар, шермендечиликтен коркот экен кыямат күндө. Кыямат күндө шерменде болуп калуудан коркот экен. Бул шермендечилик, уят, азап тозокту унуттуруп коя турган нерсе экен, урматтуу жамаат. Адам шермендечиликтен өзүнү коруш үчүн бул дүйнөдө бар мүлкүн берип туруп, эптеп чыгарбачы, телевизорго соттобочу, кабабачы деп мүлкүн берип кутулганга чейин даяр болот экен, урматтуу жамаат. Шермендечиликтен кутулуш, сактаныш үчүн. О азап тозок көзгө көрүнбөй калат экен. Инсанда ошол сыпат бар, уят сыпаты бар. Ошону жоготкондон кийин аркасынан анын антоним болгон шермендечилик келет. Ошол антоним болгон шерменде, карама каршысында турган шермендечиликтен сактаныш үчүн инсан алдын ала алгач уят сезимдерин ойготуу керек экен, урматтуу жамаат. Ошондой шермендечиликке барбаш үчүн. Каерде болбосун Кудай Таалам шерменде кылып коет, бирок кыямат күндө бүт бардык адамдын шермендечилиги көрүнөт экен бири-бирине. Бул ушундай инсан турбайбы, биз билбеппизбиз деп. Кыямат күндө Аллах субхана таала бүтүн бардык яма тубла сараир, бүт бардык көкүрөктөрдү ачып коет. Бардык сырлар ачылат. Бардык бири-биринин сырынан кабардар болот. Муналарды кылган турбайбы, карачы деп. Бири-бирибизди көрөт экенбиз, окубайт экенбиз, көрөт экенбиз. Ошондой күнөөлөрүбүз менен таанылат экенбиз. Кудай өзү сактасын. Мына ошондой шермендечиликтен садака эмне кылып коет экен? Жашырып коет экен. Куткарып кетет экен садака. Шермендечиликтен Кудай Таалам кыямат күндө ошол адамды сатырыл аврат деп, уяттан шермендечиликтен тосуп коет экен. Ватасиру зиллан фаука раси. Ошол садакасы кыямат күндө башында көлөкө болот, сая жок болгон убакта. Васитран минан нар, эң акыркысы үчүнчүсү тозоктон ага калкан болот, тосук болот дейт. Садакасы бар инсанды от күйгүзө албайт экен, урматтуу жамаат. Кабырда дагы от тозок келет, чоктор берилет. 99 түрдүү бир күндө 99 түрдүү азап берилет. Эртеси берилет 99 түрдүү азап бүгүнкү күндөгү 99 түрдүү азапка окшобойт. Кыямат күнгө чейин бири-бирине окшобогон күндө 99 түрдүү азап берилет экен. Ошол азаптардын арасында алдыңды чок менен килем төшөгөндө төшөп коет, чоктун үстүндө жатасың. Кудай өзү сактасын. Кабырда дагы сени ошол оттон сактайт. И дозокто дагы сени ошол оттон сактайт экен, урматтуу жамаат, садака. Шарх al-Bukhari'de bunda da keltir İbn Abi Cumhur ayet Nabi sallallahu aleyhi ve sellem azhibul bala'a bis sadaqati wasta'inu ala qada'i hawaijikum bis sadaqati. İmam Bukhari'nin kitabı var, Sahih Bukhari, oşonun şarhında mınday deyt, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özüңөргө түшкөн түйшүктү балени силер садака менен тосуп калгыла, садака менен кетирип калгыла дейт. Кандай бале келип аткан болсо, ошол садака берүү менен ошол балени өзүңөрдөн кайтарып калгыла. Вастаину аля казаи хаваиджикум бис садакати. Бир жумушуңар, ишиңер бүтпөй аткан болсо, садака берип ошол жумушуңардын бүтүшүнү Кудай Тааладан сурап калгыла дейт. Кимде ким бир иши бүтүш үчүн, жумушу ишке ашыш үчүн, ийгилик табыш үчүн садака берип жүргөн болсо, Кудай Таалам анын максатыны, мурадын билип атат. Неге максатын берип атат садаканы?
Ошол muradını Allah Taala kabul kılat eken, maksatını kabul kılat eken. Anın işi jüret eken, işi bütöt eken. İşin bütpey kalsa da sadaka berişin gerek eken. İşin bütüşü üçün. İza tasaddaqal mu'minu ista'zanat cehennem en tescude lehu şükran ala halası vahidi min ummeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem min azabiha. Sadaka bergen insan mumun. Bir insan bu dünyada mınaki hazır kolunuzdan gelişince cuma kündörde kaysıl meçitlerde bolbosun cuma künden sırtkarıdağı жүрген turgan жериңерде атайлатта же болсо бирөө суранып келип калса и мейли деп эсиңерге келип садака берсеңер дагы ошо садакаңар ушунчалык пайдалуу экен. Ошо садака кылган кезде, момун садака кылган кезде жаханнам Кудай Таалага сажда кылып жиберет экен. О Аллах, шүкүрлөр болсун сага деткен. Мен сага шүкүр саждасын кыламын деткен. Мухаммадтын бир үмматы садакасы менен кутулуп калганына, болбосо мен Мухаммадтын үмматыны Muhammad'dan tartınıp uyalgandığından kantip azaptayımın dep kıcalatты элемин деткен. Tozok. Meni ушундай кыжалатсыздан куткардың деп шүкүр катарында тозок сажда кылып өткөн Кудай Таала биз садака кыла турган болсок, урматтуу жамаат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иттакун нара валау бишикки тамратин." Силер дозоктон бир курма берип болсо дагы өзүңөрдү сактап калгылачы деп Пайгамбар салам хадисте айтып тур, урматтуу жамаат. Аллах субхана таала бардыгыбызды ахли хайырдан кылган болсун. Аллах субхана таала ушу бардыгыбызды жомарттардан кылган болсун. Биз жомарттыкта канчалык бири-бирибизге жомарттыгыбызды көрсөтсөк, жараткан Аллах таалам Ибрахим алейхиссалам менен Исмаил алейхиссаламга курбандык убакта өзүнүн жомарттыгын көрсөтүп, кочкор менен экөөнү кыйынчылыктан куткаргандай, сиз менен бизде дагы ошондой дүйнө ахиретте кыйынчылыктардан ушул жомарттыгыбыз менен Кудай таалам жомарттыгын көрсөтүп куткарат экен, урматтуу жамаат. Wa ahir davanan elhamdülillahi rabbil alamin. Bizden şu kazı damlauz aybay katı ötündüle. WhatsApp'ta gruppada büyük imamlarga dayındadılar. Hazır olimpiyada oyuncuları, kızlarımız, uğullarımız, uşunday sportsmenlerge bir жақсы dua kılıp koysanızlar dep surandılar. Oşularga bir жақсы dua kılуу menen mayegizdi ayaktaylı, urmatlı cemaat. Allah Taala özüň jardan berүүчүsüňiz ey Allah'ım. Ey Allah'ım, bardığın niyetlerinizdi algaç жақшыдан kılgın ey Allah'ım. Sportçulardan da niyetin жақшы kılgın ya Allah'ım. Jokerlerden de niyetin жақшы kılgın ya Allah'ım. Hökümet hizmetinde hizmet kılıp atkanlardan da niyetlerin жақшы kılgın ya Allah'ım. Uşul sodada жүрген sodagerlerden de niyetlerin жақшы kılgın Allah'ım. Hiç kanday kolundan iş gelmegen үйde oturgan insanlardan da niyetin жақшы kılgın ya Allah'ım. Eğer eşinde eş nerse kılbagan үйde oturgan adamın niyeti bozulsa da tegerengdege ziyan beret. Allah subhanahu wa taala ошол ziyandan saqtaş üçün siz menen bizde Allah Taala'nın жақшы niyette kılууsu şart eken, urmatlı cemaat. Daim Allah Taala'dan жақшы niyette bolun suraylık. Uşul niyetlerinizin arkasından bereketinden iyilikler kesin. Ошол олимпиадада ойнап аткан биздин спортчу кыздарыбызга жана спортчу уул балдарыбызга Allah subhanahu wa taala жеңишти жана жемиштүү кылып берген болсун. Wa ahir davanan elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala seyyidina Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.